Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен орфографиялык эрежелер жөнүндө алгачкы сабагыбызды өтмөкчүбүз. Силер менен мугалим Рыскелдиева Атыркүл Зарлыковна болмокчу. Орфографиялык эрежелер деги эле биздин жашообузда, күндөлүк турмушубузда, коомдо эң негизги эрежелердин бири болуп саналат. Эгерде орфографиялык эрежелерди өздөштүрбөгөн адам, ал сабаттуу жазууга мүмкүн эмес. Демек, биздин күндөлүк турмушубуздагы эрежелердин орду негизги орунда турат деп эсептесек болот. Силер менен бүгүн биз энчүлүү аттардын жазылышын үйрөнмөкчүбүз. Энчүлүү аттардын жазылышы адамдын бир сөздөн турган ысымы, аты жөнү, теги, жашыруун аты, кошумча аты баш тамга менен башталып жазылат. Мисалы, Асель, Айдана, Чыңгыз, Кутман. Эки жанынан көп сөздөн турган адам аттары баш тамга менен башталып, айтылышынча бирге жазылат. Султанмурат, Эсенгелди, Сатыбалды. Атасынын же чоң атасынын жана башка атынан кийин тегин деген сөз колдонулса, ал сөз бирге жазылат. Мисалы, Тынчтыкбек Чоро тегин, Кожо келди, Кул тегин. Ал эми энчүлүү аттардын жазылышында кыргыз тилиндеги адам аттарынын аягына ичкертүү белгиси жазылбайт. Өзүңөр көрүп тургандай, Айсель, Назгүл, Эмилдин аягына ичкертүү белги коюп жазууга мүмкүн эмес. Демек, болбойт деп айтсак болот экен. Урук, уруу, эл аттары кичине тамга менен башталып, мисалы, Солто, Саяк, Кыдык, Орус, Хакас. Татаал түзүлүштөгү айтылышынча бирге жазылат. Сарбагыш, Карабагыш. Мифологиялык түшүнүктөргө байланыштуу татаал энчүлүү аттардын биринчиси баш тамга, экинчиси кичине тамга менен айрым жазылат. Мисалы, адам ата Умайыны колдоду деп айтылган. Баба дыйкан болсо, дыйкандардын колдоочу пири катары айтылат. Ойсул ата, бул болсо төөнүн колдоочусу катары кабыл алынган. Чолпон ата болсо койлордун колдоочусу пири катары. Камбар ата жылкынын колдоочусу катары. Зеңги баба уйдуку колдоочу пири катары каралып келген. Көкө теңир. Демек, өзүңөр байкагандай, башта энчүлүү аттардын биринчиси баш тамга менен, экинчиси кичине тамга менен айрым бөлөк-бөлөк жазылат. Ал эми астрономиялык энчүлүү аттардын жазылышына токтолсок, астрономиялык энчүлүү аттардын жөнөкөй жана татаал түрлөрү баш тамга менен жазылат. Мисалы, Жер, Күн деген планеталар катары кабыл алабыз. Ай, Чолпон, Жетиген деген жылдыз бар. Жети каракчы, Алтын казык жылдызы, мисалы, Үркөр, Саманчы жолу. Демек, булардын бардыгы энчүлүү ат болгондуктан баш тамга менен жазылат. Эскертүү: эгерде ошол Жерди планета катары алсак, ал эми эгерде Жер, Күн, Ай деген сөздөр астрономиялык энчүлүү ат эмес, жалпы ат маанисинде колдонулса, анда кичине тамга менен жазылат. Мисалы, 6 ай болду. Бүгүн күн ысыды. Демек, мында жалпы ат катары берилип атат. Бул жерден кичине тамга менен жазылды. Ал эми бул жакта астрономиялык энчүлүү ат катары башкача планетанын аты экенин баарыбыз билебиз. Ушундай болуп жазылса, анда чоң тамга менен жазылат. Ал эми жалпы ат катары болгондо кичине тамга менен жазылгандыгына эске тутушубуз керек. Ошондой эле айбанат, куштардын энчүлүү аттары жазылышы. Айбанат, куштардын энчүлүү аттары баш тамга менен башталып, түгөйлөрү бириктирилип жазылат. Мисалы, ак борчок, ак кула, кербилек дегендердин бардыгы аттын аттары. Акшумкар, бөрү басар, чал куйрук, гүлсарат, тел тору, суречки, сарала. Демек, айбанаттардын, жаныбарлардын аттарынын бардыгы түгөйлөр менен бириктирилип жазылат экен. Бүгүн силер менен биз жалаң энчүлүү аттардын
жазылыш тууралуу сөз кылдык. Мындан ары ушул энчилаттардын жазылыштарын эске тутуп калышыбыз керек.